адам эмне үчүн сүрдөйт деген теманын алкагында кызыктуу маек куралы деп турабыз. Биринчиси мас адам, экинчиси жинди адам. Өткөнбүздө ичине эле азыр мен мынтип туура эмес сүйлөп койсом эл эмне дейт? Өзүнүн оюн айта албай сүрдөп, аябай күчөп кетет. Эң биринчиси бул практика. Ал такыр сөзүн айта албай катып калган ошол абалында. Андан кийин болсо ушул жактан баштап бул эрин жака чейин, эйикке чейин десек болот. Анан баардыгы келип апаны илгери деп айтып беришет мага. Кичинекей кыз келиптир депчи. Саламатсыздарбы урматтуу жалпы 7-каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиз билесизби аттуу теле берүүбүздү баштайлы деп турабыз. Ал эми бүгүн адам эмне үчүн сүрдөйт деген теманын алкагында кызыктуу маек куралы деп турабыз. Бүгүн бизге келген конокторду тааныштыра кетсем, оратордук чеберчилик боюнча тренер, журналист Тунук Сапарбековна и оратордук чеберчилик боюнча тренер Эриксон университетинин коучу Айсулуу Жаманкулова. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Негизи эле теманын алкагында суроо бере кетсем, адамдар эмне үчүн сүрдөйт, сүр деген эмне, жана келип чыгуу себептери кандай, ошол боюнча айта кетсеңиздер. Кубанычтабыз биринчиден ушундай кутуу жакка чакырып койгонуңуздарга. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы ысык салам жолдойбуз. Ушундай экран аркылуу болсо дагы сиздер менен ушундай жолугуп турганыбызга. Анан эмне үчүн сүрдөйт? Бул суроого жооп берерден мурун мен алдын ала айта кетсем, сүрдөбөгөн адам болбойт. Болгону эки гана адам сүрдөбөйт да, калганын баардыгы тең сүрдөйт. Анан кайсы деп буга албетте кичине ой жүгүртө турган болсок, ойлоно турган болсок, бул биринчиси мас адам, экинчиси жинди адам. Калганынын баардыгы тең сүрдөйт да. Анан сүрдөгөндө эми экиге бөлүп карайлы. Аны дагы мисалы үчүн такыр эл алдына чыкпай жүргөн адам менен чыгып жүргөн адамдын сүрөөнү айырмалары бар. Мисалы чыгып жүргөн адам бир аз кичине аны башкарып кете алат. Ал эми такыр чыкпай жүргөн адам огош бетер сүрдөп кетиши мүмкүн. Анын сүрдөөнүн келип чыгышы албетте бул биринчиден ошол сүйлөй турчу сөзүнүн даяр эмес болгондугунан, андан сырткары мисалы балким ошол жак өөн учураса, такыр чыгып көрбөсө, кимдир бирөө камеранын алдына такыр чыгып жүргөн болсо, ал көбүрөөк сүрдөп кетиши мүмкүн. Ал эми кимдир бирөө эл алдында сүйлөбөй жүргөн болсо, ал көбүрөөк сүрдөйт. Же болбосо бул баягы эле кайрадан кичинекей чактагы мисалы үчүн бизди өстүргөн ата эне, мугалимге барып эле такалсак болот. Мисалы үчүн, ай сен сүйлөбө, ай уят болот, анан оозуңду жаап деген сыяктуучу. Мисалы үчүн бизге башыбызга травма деп коебуз го, башкача айтканда, Анан ошентип жүрүп отуруп, кой антпеш керек экен, мынтпеш керек экен деп атып, баягы өзүнө чектөөлөрдү киргизип алат. Анан ошол нерсе мээге программа болуп калыптанып калат да. Эл алдына чыкканда дагы ошол нерселер кайрадан күчөп, өзүнүн оюн айта албай сүрдөп, аябай күчөп кетет. Анан чыкканда кечке эле сүрдөп атам деп фокусту ошол жака кое берсек, мисалы кол титирип атса, муну кечке карап койсок, бул өзүнөн өзү деле титирей берет. Жөнөкөй турганда деле колуңду коюп койсоң, бул огош бетер титирей берет да. Анан ошол себептен бул жактарга фокусту койбош керек. Колдон келсе, ошол жактан кыймылдап, көбүрөөк аудиторияга фокусту койгонго аракет кылышыбыз керек болот. Абдан сонун. Анан негизи эле бул сүйлөө багытын карай турган болсок, азыр Кыргызстанда эми чыгып келе жатат десем болот, оратордук боюнча өнөр, сабак берүү боюнча атайын. Окуш керек экен, сүйлөөнүн да өзүнүн окусу болот экен деген сыяктуу түшүнүктөр эми калыптанып келаткандай да. Айтсаңыз эми ошо эми калтырак басты дейли экен, сүрдөп жаңы эле баягы өзүбүздүн иш чарабызды баштайлы деп турганда бир сезимдер башкача болуп, колдорубуз титиреп баштайт. Ошол учурда ошол сезимдерден арылуу үчүн эмнеден башташыбыз керек биринчи? Негизи азыр могу айтып кетпедиби Тунук Сапарбековна, ушу сөздү толуктап кетсем, эмне үчүн сүрдөйт да? Адам деген бул ушу кичинекей кез чагынан баштап атпайбы? Ата энебиз айтат экен, эл журт, ушу айлана чөйрөдөгү адамдар айтат экен, мындай кылба, тигиндей кылба, анткени эл эмне дейт деп айтып беришет да. Анан кийин биз чоңойгон сайын ойлой берет экенбиз да, ичине эле азыр мен мынтип туура эмес сүйлөп койсом эл эмне дейт, мен мынтип койсом эмне дейт, мындай азыр кийим кечегимде жаман болуп калса эл эмне дейт деп ойлой берип, ошондон дагы сүр пайда болот экен да. Анан биз эл алдында сүйлөп атканда, азыр жаңып калдым, мына азыр мен туура эмес сөз айтып койдум деп эле анан уялып берет экенбиз да. Ошонун эң негизгиси бул ушу оратордук чеберчилик бере турган нерсе, бул адамдын аң сезимин, ушу ой жүгүртүүсүн өзгөртүү да эң биринчиден. Анткени эч бир өзүбүздүн жашообузда делечи эч бир өзгөрүү болбойт, эң биринчи ушу өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өзгөртпөсөк. Ошо оратордук чеберчиликтин эң биринчи фундаменти деп айтсам болот. Бул ушу адамдын ойлонуусун, ошо көз карашын, ушу жашоого болгон көз карашын биринчиден өзгөртүү. Ошону гана өзгөрткөндөн кийин анан адам эми эмне кылсам деп ойлоно баштаса болот да. Эми кандай техникаларды колдонсом болот ушу сүрдү жеңиш үчүн деген. Эми анын көптөгөн техникалар бар. Айтып отурсак аябай көп. Эң биринчиси бул практика.
практика керек. эл алдында чыгып сүйлөш керек көбүрөөк. Сөзіңізге қосымша айта кетпеді, ел эмне дейт, эл дейт экен да, чындыгында аябай тапылдап сүйлөп койсоң да дейт. Ай, бул кийин мисалы мен деле азыр ушинтип сүйлөсөм айтышым мүмкүн, бул кийин күйөөсүнүн башына чай кайнатат го деп. Анан сүйлөбөй койсом айтышым мүмкүн, ушулда ара туруп эки сөзүн башын кошуп сүйлөй албай атат депчи. Анан баягы тамаша сөз бар го, эл эмне дебейт, эшек эмне жебейт деп коет. Анан анысыгарындай эл чындыгында дейт экен, бирок эл эмне дебейт деп эле такыр эле чектен чыгып мындай далдактап, одоно айтканда далдактап кеткен да болбойт да. Баягы чектелбей, бирок чеги менен деген сөз бар да. Бардык нерсени карап, мен кайсыл жакта сүйлөп атам, мен аудиториям ким деген нерсени негизинде ой жүгүртө турган болсок, алда канча да жеңил болот экен да. Сонун. Анан көбүнчөсү эле ушу сүйлөп коюңуз деп сөз бергенде тойлордон качышат го. Өлүмдөн кийинки эле коркунуч эл алдына чыгып сүйлөө деп эсептелип келет го. Анан ошол коркуу учурунда мисалы үчүн бардыгы тең эле эми окуйм деп аракет кылышат да, бирок аракет кылбагандар дагы бар да. Наоборот, алар кайра артка кетириби деп ойлойм да, өзлөрүнүн биринчиден өзүнө болгон баасын. Кандай кеңеш бересиз ушундай адамдарга? Мисалы үчүн мен сүйлөй албайм, мага сөз бербей эле койгулачы деген качып сөздөн качышат го. Ушундай адамдарга кандай кеңеш бере аласыз? Бул деле кайра анализдей келе турган болсок, бул деле кайра программа жана баштагыч. Мисалы үчүн эмне үчүн качып атат? Ал балким ошо эл алдына чыкканда андан мурун бир сөзүнөн такалып калган, же оюн айта албай калган, же калып эле айтып атканда ар дайым эле мисалы үчүн ар дайымкыдай эле сүйлөп көнүп калган да. Анан ошол же болбосо сүрдөгөндөн улам ал такыр сөзүн айта албай катып калган ошол абалында. Анан ошондон улам ошол нерсе кайра кайталанбасын деп балким сүйлөгүсү келбеши мүмкүн да. Мен айтат элем, андай инсандарга коркунуч сизди мисалы кубалап аткан болсо, ага каршы чыгыш керек. Андан качсак бизди качанкы бир мезгилдерге чейин деле бул жүрө бериши мүмкүн. Ошондуктан айтат элем, эгер коркуп атасызбы ошол мүнөттөрдө, анан биринчиден эле чыкканда эл алдына чыктыңыз, дароо эле сүйлөгөнгө шашпаңыз деп айтат элем. Анткени дароо эле чыга калып туруп сүйлөп баштаганыбызда аудиторияны көңүлүн өзүбүзгө тарта албай калабыз. Биринчи чыктыкпы, чыгаар замат, биринчи чыгып атканда кийимибизди карашыбыз керек. Анткени өзүбүзгө ишенимдүү болушубуз керек да. Чачың май басып кеткен болсо, же болбосо дагы бир жолуң биягы бир башкача болуп булгам кала турган болсо, бул сүрдү огош бетер чакырат. Ошол себептен кийимдин үтүктөлгөнүнөн баштап бүт баарын биринчи карап алабыз. Экинчиси, сүйлөй турчу сөз даяр болуш керек. Бардыгын тең даярдап ала турган болсок, өзүбүзгө алда канча жеңил болот. Жана айта кетпеди Айсыл Эмирбековна, практика бул практика да, практика керек, даярдык керек. Андан кийин болсо, ошо сүйлөй турчу сөздөрдү структура деп коебуз, сүйлөө кебинин структурасы. Ирети менен сүйлөө, ошол нерсени түзүп алышыбыз керек. Эмнеден баштайм? Анан чыктыңыз, чыгып баштагандан кийин эле биринчи туура дем алууну алышыбыз керек. Анткени туура эмес дем алсак, кычкылтек мээге аз барат да ошонун кесепетинен огош бетер сүрдөп кетебиз. Эмнеге? Мисалы үчүн мен сүйлөп атканымда эмне болушу мүмкүн? Жүрөктөр лакылдап баштайт, көпчүлүк инсандыкы. Эле дук деген звуктар келип баштайт. Анан ошол учурда биз демди деген ооз менен ала беришибиз мүмкүн, кимдир бирөө мурун менен ала бериши мүмкүн дагы. Дем огош бетер мындай туура эмес болгондуктан сүр күчөй берет. Ошол себептүү биз эл алдына чыгаардын алдында сүрдөп баштадым дегенде эле туура дем алууну колдонобуз. Бул туура дем алуу үнгө дагы жардамдашат, андан сырткары сүрдү жеңгенге да жардамдашат. Ошондон 1-2 күнү көрсөтө кетейин. Мынакей мындай кылабыз. Көкүрөккө колубузду кармап алсак болот. Анан бир колубузду бул курсагыбызды кармап алабыз. Анан бул айтып атпайбызбы, жанагы бир гана сүрдү жеңгенге эмес, үнгө дагы. Эгерде мисалы үнгө дагы туура эмес дем алсак, диафрагмага эмес, диафрагмасы жок дем алып кое турган болсок, анда баягы үн дагы кысылып, огош бетер сөздөрүбүз чайналып кетип, жакшы сүйлөй албай калышыбыз мүмкүн да. Анан мындай кылабыз, мисалы, деп мурун менен демди алганда курсак чыгышы керек, көкүрөк көтөрүлбөшү керек. Бир гана курсакка жиберебиз. Андан негизи муну туруп алып жасаса жакшы болот да. Анан бирок ушундай жагдай болгондуктан мен ушундай эле сүйлөй берейин. Андан кийин болсо, мына мурун менен демди алды, курсак чыкты, бир азга демди кармап турабыз да, анан дегенде курсак кириши керек болот. Анан эми албетте эл алдына чыгып алып анан муну мынтип кармаганда бизге ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Ошол себептен жөн эле туруп эле деп сизге сөз келгенге чейин ушинтип бир аз абалдан чыксак болот. Андан кийин жана структуранын негизинде кете берсек, жеңил эле болуп калат. Демек, көбүнчөсүнүн ошо кетирген каталары чыкканда эле дароо сүйлөп башташым керек. Анан мен азыр сүйлөй албай калсам элдер эмне деп ойлойт деп ката кетирип алышат экен да. Сөз тиле. Микрофонду алып туруп эле сүйлөп атпай, ошол жактан эле. Керек болсо ортого да чыкпайт да, ошол жактан. Ошондой. Отур десе отурган боюнча, тур десе турган боюнча сүйлөйт. Негизи эле ушуну аз толуктап кетсем,
дагы эмне үчүн коркобуз чыгардачы. Эмне деп сүйлөштү билбей калганда, азыр эмне деп айтам, мен тостум да даяр эмес да дегенден биз ошондон огуш бетер сүрдүп эле коркуп, анан калтырап титиреп, ооздору ооз булчуңдары да калтырап титиреп сүйлөй албай калышат көп адамдарчы. Ошон үчүн биринчи мына сөздү жазып алыш керек депеди, ошо сөздү жазып, структурасын жазып, анан кийин жөн эле жазып коюп эмес, ошону репетиция кылып коюу дагы зарыл деп ойлойм да. Анткени бул эң биринчи керектүү нерселерден. Аны билсең, эмне деп айтышты билсең, өзүңдү карманып сүйлөгөнгө да даяр болуп каласың да. Сонун. Көпчүлүк адамдар байкашымча ошо ораторлук өнөр калыптанбай төрөлөт деп эсептешет экен да. Анан чындыгында эле ораторлукту ар бир адам өздөштүрүп кете алабы? Же бул атайын ар жагынан берилген бир жөндөм болуш керекпи адамда? Жакшы суроо, сонун суроо. Ооба, бул суроону мага да аябай көп инсандар берет. Сен кичинекей чагыңда ушундай болсуң керек, мамаң же папаң ушундай сүйлөйбү депчи. Анан айтат элем, оратордук чеберчилик бул жөндөм. Жөндөм да, буну алып кетсе болот. Анан мындай нерсе бар. Мисалы чечен десе, мен айтат элем, анда бул чечендик ичине туубаса. Чечен дегенде мисалы үчүн алуу туткучуфту алып кетсек болот э. Мисалы колун дароо комузуна алып алып туруп, ушул жактан ырдап баштаса эле, төгүп баштаса, ар кандай нерсенин баары келе берет да. Анан биз мисалы анын деген 1 айлык сөзүн жазып алган күндө да, жаттап алган күндө да андайын чыкпай калат экен да. Оратордук чеберчилик бул деген бардыгынын колунан келет бул нерсе. Бул туубаса, бул эми туубаса деле албетте кимдир бирөө жакшы сүйлөшү мүмкүн, төрөлгөндөн баштапчы. Бирок муну негизи ар бир адам алып кетсе болот. Муну окуш керек болгон. Ошол эле нерсе да. Анан көп ойлой берет, оратордук десе эле только эл алдында сүйлөгөндөр гана, бир гана силер эле окугула, бизге эмне кереги бар дейт да. Оратордук чеберчилик, мен айтат элем, эки адам менен баарлашып атсаң да, ал адамдарды ынандырсаң, бул оратордук чеберчилик деп. Сиз деле ошондой ойлойсузбу? Ооба, кошулам. Демек, мен сүйлөй албайм дегендер, бул жалкоолонгондо анан шылтоо көбүрөөк издеген адамдар эле сүрдөшөт экен. Так мындай жеңип кетсе болот экен, ораторлукта атайын эрежелери менен, техникаларын окуш керек экен көбүрөөк, Ооба, окуш керек, практикалаш керек, келиш керек. Андан соң анан өзүңүздөрдүн практикаңыздарды айтып берсеңиздер, эми сиздерге кандай адамдар көбүрөөк кайрылышат, алардын ошо курска чейинки абалы кандай болот, курстан кийин кандай өзлөрүнө билим алып кетишет? Ар кандай адамдар келет. Негизи бул азыр өзүңүз айтып кетпедизби, эми эле Кыргызстанда ошо оратордук чеберчилик пайда болуп калды депчи. Ооба, анткени эл деле көрүп атса керек, мындай сүйлөө маданияты өтө бир мындай төмөн деп айтсам болот да. Анткени көптөр мындай жөн жалпак тилде эле сүйлөп жүрүп көнүп калышат, кыргыз тилде деле болобу, орус тилде деле болобу. Анан кийин чоң жумуштарга келгенде, орношконго келгенде же өзүң жөнүндө презентациялоо болгондо эки сөздүн башын кошо албай, эмне деп айтаарын билбей калган адамдар көп болот да. Анан азыр деле карап турсаң, өзүңдүн маданиятыңды, өзүңдүн тарбияңды көрсөтүш үчүн туура сүйлөөнү билиш керек экен, туура кооз сүйлөөнү билиш керек экен да. Анан кийин аны билбесең сенин ким экениңди, сен кандай профессионал экениңди эле эч ким билбейт. Ошон үчүн баары эле ошондой запрос менен келишет деп койсом болот да. Анан келгенде кандай окуучулар деле бар, жаш балдар бар, студенттер бар, чоң депутаттар бар, келгендер бар, бизнесмендер уже канча жыл элдер менен сүйлөшүп калгандай өзүнүн бир эмеси бар, тажрыйбасы бар адамдар көптөр келет. Бирок келгенде да ушу баардыгын эле эмеси запросу бир эле да. Сүйлөгөндү үйрөнгүм келет, эл алдында коркпой, сүрдөбөй сүйлөш керек деп келишет. Демек, оратордук өнөр 9да баладан 90догу ушка кемпирге чейин керек экен да. Анткени биздин жашообузду күнүмдүк жеңилдетүүчү десем дагы болот. Сөз өнөрүнө биз ээ болууга милдеттүү болушубуз керек экен. Сиздердей ушу тарбия берүүчү, ушул өнөрдү өздөштүрүүчү инсандарыбыз көбөйө берсин кыргызыбызда. Анан эми айтып келе жатабыз, өздөштүрүш керек, билим алышыбыз керек, илим алышыбыз керек, атайын эрежелери бар деп келе жатабыз да. Эң негизги сиздер колдонгон эрежелер боюнча телекөрүүчүлөргө сыр болбосо бир бизге көрсөтүп берсеңиздер жакшы болот эле. Мисалы кайсыл жакта сүйлөнүп? Мисалы көбүнчө сиздерге кандай темада кайрылышат? Анан ошолорго сиздердин ошо натыйжа бере турчу көнүгүүлөрүңүздөр бар болот. Ушул көнүгүүдөн көп адамдар ошо жыйынтык чыгарган деген сыяктуу барбы? Ошондойлор болсо айтып берсеңиздер болот. Бул жакта мындай нерсе да, баягы сүйлөп эле коюу эмес да.
чыктың, сөзүң даяр болсо деле аны жөн эле сүйлөп коюу эмес, аны жеткиргенди билишиң керек да. Чыкканда албетте биринчи биз баардыгын мындай орусча айтканда детально бөлүп карай келе турган болсок, анда бул дене тил. Дене тилди биринчи туура карап алышыбыз керек. Ошол осанкабыз, тулку боюбуздун түз болуусу. Эл алдына чыкты, тулку бой жакшы болуш керек. Анан колдорубуздун жаңсоолору жакшы жаңсашыбыз керек. Мындай болбойт да, мисалы байланган колдор болбойт. Эл алдында чыгып сүйлөп атканда. Бул дагы да болсо оюңузду жеткире албай, кыйналып, аудиториянын көңүлүн өзүңүзгө бура албай кыйнала беришиңиз мүмкүн. Андан кийинкиси болсо бул үн. Бизде оратордун тили менен паравербалика деп коебуз, анан үн дагы жакшы болуш керек. Анан эмне үчүн үн? Анткени биз аудиторияны үн менен алабыз, үн менен ынандыра алабыз дегендей. Бир гана үн адамды ынандыра алат. Ошол себептен анан үндү дагы туура коюшубуз керек. Анан биринчи сүйлөп атканда биздин ошо сүйлөгөнгө жардамдашуу турчу булчуңдар десек болот. Бул биздин жаак булчуңдар, тил, ошол эле эриндер абдан жакшы кызматты аткарышы керек болот. Ал үчүн көнүгүүлөр бар. Көнүгүү дегенде азыр мен биринчи жаакка көрсөтө кетсем, сиз эринге көрсөтпөйсүз да? Келиңиздер. Алмак көрсөтүп туралы. Мынакей эл алдына чыктык, чыккандан кийин дароо чыгаардын алдында эле мына чыгып сүйлөйм дегенге чейин ушуларды бошото алыш керек. Антпесе могул нерселер катып калса, аябай мындай ачылбаса, мисалы кээ бир ушундай сүйлөйт, тиштен кезип сүйлөйт, саламатсыңарбы деп, же болбосо кимдир бирөө тилин туура эмес коюп алса деле, мисалы Сапарбекова саламатсызбы дегендегидей чыгып атпайбы, С. Сапарбекова саламатсызбы деген, башка. Ошол себептен бул тилди дагы туура коюш керек да, эрин дагы жакшы болуш керек. Эрин жакшы ачылбаса, үн ылдый болуп чыгып калат. Мисалы көбүнчөсү оздорун ачпай сүйлөйт, мындай. Саламатсыңар, кандайсыңар, аябай кубанып атасыз деп ата эле, биягы сүйлөп атканда уже кабак баштагы кете баштайт, мындай. Карышып баштайт, тойлордо эле көрсөңөр керек, аябай кубанып атасыз дегендер да. Айтор ушул нерселерге биринчи иштейбиз, анан биринчи мына жаактарды үч манжанын жардамы менен акырын ушундай кылып бошотуп алышыбыз керек болот. Жаактын битишинен бул жактан. Андан кийин болсо ушул жаактан баштап бул эрин жака чейин, эйикке чейин десек болот, акырын бошотуп тартып алсак дагы болот. Анан алдыга чыгарып артка киргизип коебуз. Анан эки жака кыймылдатып кайрылы. Эриндикини өзүңүз көрсөтүп кетсеңиз. Азыр Сапарбековна айтып кеткендей эле. Көп адамдар келгендер, биздин студенттер айтышат да, мен сүйлөп баштаганда эле болду, оозум катып эле, тишим катып же тилим былдырап бирнеке деп туура эмес сүйлөп баштагайм. Ушуну эмне кылсам болот дейт. Анан кийин сонун көнүгүүлөрүбүз бар. Эми бир экөөсүн көрсөтүп кетсек, бул ошо трубочка улыбка деп коебуз орусча айтканда да, мынтип туруп оозду жыйнап алабыз. Анан күлөбүз, жылмаябыз. Анан кийин тездете баштайбыз да. Өзүңөр деле сезсеңер керек, ооз булчуңдары кичине катып баштайт. Иштебей жаткан булчуңдардын баардыгы иштеп баштайт. Анан кийин ошону эле оозду катуу кылып туруп, чогултуп алып туруп, анан кийин оңго жана солго айлантабыз. Буну негизи бул уже тажрыйбалуу дикторлор деле азыркыга чейин колдонушат. Бул мындай секрет деле эмес деп айтсам болот, бирок аябай мындай эмеси чоң, таасири чоң. Таасири чоң, ооба. Эми үнгө келе турган болсокчу, кээ бир адамдар мисалы үчүн назик сүйлөгөн адамдардын үнү жагымдуу экен дейт. Ал эми кээ бирөө коңур сүйлөгөндөрдүн үнү жагымдуу экен дейт да. Негизи эле ораторлук өнөрдө үн кандай болуш керек? Тембри мисалы үчүн үндүн тембри кайсы деңгээлге түшүрүп сүйлөш керек дегендей. Негизи мындай сүйлөш коомчулукта деле элестетсеңер, мындай эгерде адамдын үнү жакпаса, мындай саламатсызбы деп ичке үнү менен сүйлөп атса, мындай көп уккун келбей кетет го. Ооба, тажатат экен, башым ооруп кетти, аябай көп сүйлөйт экен деп ойлоп баштайбыз, бирок негизи бул мындай айтканда ушу үндүн таасири да. Адам деген мындай жоонураак мындай денеден чыккан үнгө көбүрөөк ишенет экен да. Ошон үчүн биз деген ораторлук чеберчиликте үндү ылдыйраак түшүрүүгө мындай көп көнүгүүлөрдү беребиз. Мындай нерсе да баягы ар бир жакта сүйлөп атканда, ар бир жакта сүйлөп жаткан учурда өзүнүн үнү болуш керек. Голосты да ошол ылайыктап алышыбыз керек. Мисалы, сиздер деле эл алдында алып баруучу болуп жүрсөңүздөр, мисалы, теле алып баруучу болуп жүргөндө, анан муну жөнөкөй адам менен сүйлөшүп атканда деле антип сүйлөшө албайбыз да, аны ынандыра албай калышыбыз мүмкүн. Мисалы, сиз менин досум болсоңуз, мен сизге барып, саламатсызбы, ардактуу бүгүнкү кеченин коногу, кандай келип алдыңыз десем, бул адам менден качып кетиши мүмкүн, же ачылбай коюшу мүмкүн. Эмне болуп атат бул деши мүмкүн да. Анан бирок мен теле көрүүчүлөргө ушул жака чыгып, кандайсыңар, баарыңарга салам деп, мисалы, ушундай голос менен, ушундай үн менен сүйлөсөм, бул да болбойт. Анан эң башкысы эми бул сүйлөө маданияты деп коебуз. Андан сырткары бул үнүбүз ошол жактарга интонация деп атпайбызбы? Интонациябыз дал келиши керек. Анан аябай да кээ бирөө мисалы сен укканын кааласаң анда катуу сүйлө дейт да, кыйкырып сүйлөй берет. Андай да болбойт. Баягы кулактары мындай уккусу келбей баштайт андай
сүйлөгөндөчү, мисалы кыйкырып эле саламатсыңарбы арбаңыздар деп баштасачы, жайбай жай сүйлөгөндөр бар, монотондо кепти сүйлөгөндөр бар. Саламатсыңарбы арбаңыздар, кандайсыңар, жаш турасыңар, муну да укпайт. Адамдын үнү да ойноп туруш керек. Ылдый өйдө болуп, айтор үндө дагы эмоциялар болуш керек. Анан ошондо дагы ооба адам кадимкидей мындай уккусу келе баштайт. Анан үн дагы мукамдуу болуш үчүн буга да көнүгүүлөр жасап туруш керек. Көнүгүүлөр жасап атканда эми албетте бизде эң башкысы эле үндөгү байламталар деп коебуз. Үндөгү байламталарды жакшы ачып алышыбыз керек болот. Эгерде мисалы эртең менен деле уктап турганда байкасаңар, баарыбыздын үнүбүз мындай кырылдап калат, уктап турганыбыз билинип калат. Анан дароо андан кийин эми жарыкты күйгүз, чайды кой, келе тиги сүргүн алып кел деп атып эле бир аз сүйлөп атып үнүбүз ачылып калат өзүнөн өзү. Ал эми бул байламтаны дагы да ачыш үчүн жанагыдай деген көнүгүүлөр бар да. Ошолорду байма-бай жасап туруш керек. Анан эң эле жөнөкөйү теле көрүүчүлөргө да абдан жакшы жардамдашат бул нерсе. Үйдөн эле макул жумуш кылып такыр бошобой жатсаңыз, анда сиз огонду ырларды коюп алып туруп ырдаңыз. Мисалы эле ошол жана Саройду 18 жашты, анан ырдап атканда аны эң башкы максат ошол ырды ырдагыдай кылып, мен ушундай кылып ырдашым керек деп, мындай өзүңүздүн үнүм жок, анан мен ырдай албайм да деп жемелебестен эле жөн эле ошол о дегендерге мындай ылайыкташып ачканга аракет кылыңыз. Мисалы үчүн Саройдун гана салкын айтуусунан деп эле ошол о деген тамгаларды көпкө созгонго аракет кылыңыздар. Ошондо үндөгү байламталарды ачылып, дагы да болсо үн тунугураак чыга баштайт. Абдан сонун. Ырдап жибердик биз бияктан эмеспи? Сонун. Ооба, негизи эле огондорлор көп жак пайдасы бар да. Ошол мукамдуу үнүбүзгө ээ болдук дейлик, сиз айткандай ырларды ырдадык, эми ошол үндү сактап калыш керек да. Кантип сактап калабыз? Мындай кээ бир үнүбүз ар дайым эле бир калыпта тура бербейт, сиз айткандай ар кандай учурлар болот да. Бузуп алган учурларыбыз болот кээде. Анан кам көрүп туруш керекпи, үндү багыш керекпи? Үндү да багыш керек деп ойлойм. Кам көрүп туруш керек. Сиздер кантип багасыздар үнүңүздөрдү, өзүңүздөрдүн ушундай туптуу үнүңүздөрдү? Негизи бир 2 жыл болуп калды ушу оратор Чечерчик менен алектенгениме. Анан кийин күнүгө сабактын башталарында мен деле ушу көнүгүүлөрдү жасайм. Дем алуумду оңдойм, анан ошол үндү тамгаларды созуп, студенттер менен чогуу эле кылам аны. Азыр аларга айтам, мына мен азыр келдим, үнүм чыга элек, ачыла элек, силер менен чогуу көнүгүүлөр жасайбыз деп эле айтам да. Анан ошолор менен чогуу эле, анан кийин мен дагы бир көнүгүүм бар, студенттерге айтам да. Мага бүгүн жомок айтып бергиле деп айтам. Кичинекей балдарга жомок айткандай, бирок ушу үнүңөргө интонацияңарга көңүл бургула дейм. Анан баарды келип апан илгери деп айтып беришет мага. Кичинекей кыз келиптир депчи. Анан ошол убакта, жомок айтып берген убакта өзүңдүн могу байламталарыңар ачылып, үн жумшарып, ачыла баштайт да. Ушундай көнүгүүлөр негизи дайыма эле керек. Үн деген өчүп калбаш үчүн. Мен да кошумчалай кетейин. Негизи Айсулуу айым буга чейин музыкалык мектепте сабак берген. Башында аябай сонун үнүнөн да байкасаңар болот дейм. Анан үндү сактап калыш үчүн мен айтат элем, мисалы муздак сууларды ичпеш керек. Семечкалар чакпаш керек. Эл алдында мына чыгып сүйлөйм деп атканда шоколад, кофелерди ичпөө зарыл. Ып-ысык тамактарды ичпеш керек. Анткени жанагы ып-ысык тамакты ичкенде дагы эмне болот? Үндөгү байламталар шишип жабыркап калат. Муздакты ичкенде дагы жабыркай берет. Ал акырындап жана мисалы үчүн ангина шишип калганда, тамак ооруп калганда деле мындай кызарып тамактар шишип калат го. Ошол сыяктуу эле болуп баштайт да. Анан тамакта эмнегедир бир кыкырык толуп калган сыяктуу бир нерселер эле дей берет го. Ошол нерсе дагы ушундан улам келип чыгат. Ошол себептүү бул нерселерди дагы бир аз азайткан жакшы болот. Эми такыр эле бул нерселерден алыстап такыр колдонбогула дегенден алысмын. Эми кээде болот ысыганда ичип алабыз, üşүгөндө ысык тамак ичкибиз келет, ып-ысык кылып, бирок эми тамак күйгүзөрлүк болбосун деген нерсе да. Үндү да сакташыбыз керек. Ошондой. Демек ошо сүйлөөбүзгө биздин эң эле жардамчыбыз үнүбүз болуп эсептелинет экен да. Ошо сүйлөп жатканда мисалы үчүн биздин сүйлөө ыргагыбызды бузган эң негизги элементтер кайсылар булар? Бир адам менен сүйлөшүп жатсаңыз, ушунусун оңдоп коюш керек экен деп, же сиздердин эле атайын курсуңуздарга кайрылгандардан. Кайсылар дейсизби? Эмнелер бузат дейсизби сүйлөп атканда? Сүйлөп атканда бул бизде негизи ушул эле кайра эле барып эмеге такалабыз. Мисалы, ал биринчи анализди алабыз да, дароо эле сен мунун туура эмес экен дегенден да алыспыз, бирөөлөрдү антип айтканга да болбойт да. Анан биринчи карап алабыз, балким анын үнү эле ичке болуп, балким сүйлөгөн кеби жакшы. Кимдир бирөөнүкү сөз байлыгы жакшы, болгону жеткирип берүүсү начар. Кимдир бирөөнүкү мисалы үчүн сөз байлыгы да жакшы, оюн жеткирип берүүсү да жакшы, бирок ошол эле учурда балким ал деген баягы кызыктуу сүйлөй албайт.
ар кандай болот да. Ооба, Анан бир эле нерсеге такалып биз анализ кылып вывод, орусча айтканда вывод чыгарып салган болбой калат да бул жактан. Анан эң башкысы эми дагы сүйлөгөнүн дагы да дефект деп коебуз. Дефект пайда кылган нерселер кээде жанагы ооздогу пломбалар деле, мисалы брекет болсо брекеттер деле ашыкча мисалы үндөрдү чыгара бериши мүмкүн. Шилекей чачырап кете бериши мүмкүн кимдир бирөөнүкү сөйлөп атканда. Же болбосо ооздору ачылбай калат. Кайра эле бир башкача тунук эмес сүйлөгөн нерселер чыгып калышы мүмкүн. Сонун. Анан биздин атайын программабыздын алкагында ушундай кийинки бөлүгүнө өтсөк, сиз билесизби деп аталат да. Мисалы үчүн мен айта кетсем, сиз билесизби, коомдун кайсы гана тармагына барбайлык сөз менен ар дайым жанаша жүрөбүз. Анан эң негизги биздин жардамчыбыз десек да болот да. Бул сөз өнөрү болуп эсептелинет экен да. Ал эми сиздер дагы көрөрмандарга сиз билесизби башталыш менен атайын өзүңүздөрдүн мотивация сөзүңүздөрдү бересиздерби, шыктандыруучу айта кетсеңиздер болот. Сонун экен мен айтат элем. Сиз билесизби деген сөз колдонулуш керекпи? Башында колдонсоңуз болот. Колдоноордон сиз билесизби? Анда адамды сөзүнүн айбанды өңүнөн тааныш керек экенин. Сүйлөгөн кебиң аркылуу өзүң жөнүндө маалымат бересиң да. Туурабы? Бирден узаталыбы анда ушундай кылып? Дагы кызыктуураак болсо да жакшы болот. Сиз билесизби дагы? Сизге да берейин. Сиз билесизби эмне үчүн адамдар мите сөздөрдү колдонуп сүйлөшөт? Эгерде арыгыңыз келсе, андайдан бизге келиңиз. Деп реклама. Сиз билесизби, оратордук чеберчилиги аркылуу көп акча тапса болот экен. Сиз билесизби, оратордук чеберчилиги аркылуу көп жактан үй бүлөдө болсун, коомчулукта болсун, ар бир адамдын тилин таап кетип, деги эле жакшы дени сак мамилени түзүш керек экендигин. Сиз билесизби, оратордук чеберчиликтин жардамы менен жашыңыз жаш болсо дагы, бирок кандай десем, улгайган инсандар ортомунда, инсандардын арасынан дагы аябай жакшы бир орун алыш керек экендигин деп айткым келип атат да менчи. Анткени адамдын жашына эмес, бул башына кара деп коет го, жаш деле мындай улуу инсандарыбыз деле бар, кээде карап турсаң, жакшы бата бере албай деле кыйналып атпайбы кээде. Кээде жакшы бир инсандар, мындай орто муундагы деле инсандар же жаш өспүрүмдөр деле болот, бирок аябай жакшы сүйлөп коет да. Ошол себептен айтат элем, бул оратордук өнөр бир гана улуу муундагы же кичүү муундагы адамдарга гана эмес, бул ар тармактагы инсандарга. Ошондуктан сиздер билесиздерби, ийгиликтин ачкычы бул оратордук чеберчилик экен деп элем. Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Атайын ушу дагы эл керегиндеги окууга муктаж болгон жандардыкка сабак берип, ар дайым өзүңүздөрдүн билимиңиздерди өстүрүп, көптөгөн керегиңиздер тийип, эл журтка аман эсен жүрүңүздөр. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун анда. Тунук үнүңүздөр өчпөсүн. Чоң рахмат. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдирсеңиз, атайын ушундай куттуу студияңыздарга чакырып, бизди өзүбүз эми кээде мүмкүн болушунча бере алат экенбиз да маалыматыбызды, бирок ошентсе да сиздер түзмө-түз көрөрмандар менен бизге байланыш түзүп бергениңиздерге 5 манжа бөлөк тилек бир, 5 адам бөлөк тилек бир деп коет. Бардыгыбыздын эле тилегенибиз бул жакшы тынчтык жашоо, тынччылык десек, молчулук десек болот. Бардыгыңыздарга ынтымак каалайбыз, ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүңүздөр дейт элек. Сөз адамдын көзүн ачат, кээ бирөөнүн жолун ачат. Ал эми эң негизгиси сөз адамдын жүрөгүн ачат демекчи. Биздин сиз билесизби аттуу теле берүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.